даңгыр жолго, таза күчтүү, акыл эстүү, анан кыргыз элим, жерим деп күйгөн патриот балдар келиш керек да, жаштар келиш керек, профессионал жаштар келиш керек. Ал эми бизнестен эмес, ошол бизнестин чөйрөсүндө болсо дагы мыйзамдын негизин, мыйзамды сактаган, мыйзамды барктаган, анан мыйзамдуу өлкө деген атты бийик кармаган таза парламент болушун бүгүнкү күндө жалпы мамлекеттин ар бир мүчөсү талап кылып атат. Ал эми муну ишке ашыруу өтө татаал экендигин эмне себептен биз тайсалдап, негедир эле бул менин жакыным эле, бул менин тууганым, анан кийин бул уурунун өкүлү, анан бул уурудан биз шайлайбыз деген немени, критерийди токтотушубуз керек дагы. Мамлекеттин кызыкчылыгына бүгүнкү күндөгү абалды өздөштүрбөсөк, жакшы жагына неме жолдобосок, бүгүнкү күндө татаал болуп кала тургандыгы. Дагы да мына 30 жылдан бери парламентте ойноп күлүп, мына жакында пенсияга чыгып кете турган инсандар болду да. Парламентке жамынып алып туруп, ошол турмушун өткөргөн чиновниктерден кутулушубуз керек бүгүнкү күндө. Себеп дегенде тажатып бүтүштү. Мына парламенттин бүгүнкү күндө 90% жараксыз экендигин өздөрү деле көрсөтүп койду. Эмне гана деп аташпады. Мына ошол атка жөнөкөй эл баа бербейт да. Эл тараза, эл сынчы деп ошончон айтабыз. Биз ошончон эл тараза сынчы болгондон кийин ошол патриот жаштарыбызды, же болбосо мамлекетке иштеп бере турган, жатып ичер эмес, иштеп бере турган инсандарды бүгүн бийликке алып келбесек, иштетпесек, баягы жаш келсе ишке дейт, кары келсе ашка деп атпайбы? А биз мына ошондой кадрлар менен өнүкпөсөк, бүгүнкү күндө дүйнөгө мындан артык биз шылдың болуштун уже немесине, чегине жетип бүттүк да. Мындай болбойт. Себеп дегенде ар бир нерсенин мыйзам ченемдүүлүгү, анан кийин ошол мыйзамды урматтап сыйлаган, анан мыйзамдын негизинде иштеген инсандар бүгүнкү күндө аба менен суудай керек экендигин коом сезип, анан байкап турабыз. Мына ошол келечектеги парламентте биз ошол эски пластинкадан кутулуп, жаңы муундун, жаңы саясаттын күзгүсүн мына ошол кийинки чакырылышта көрсөк жакшы болот деле деген ойду айтмакмын да. Себеп дегенде бүгүнкү күндө мурдагы парламенттин мүчөлөрү аябай өздөрүнүн оң терс жактарын дагы көрсөтүштү. Себеп дегенде бүгүнкү күндө биз мыйзамды сыйлаган өлкө болуп туруп, анан мыйзамдын негизинде иш алып барбаган өлкө болбосок, бул өтө татаал болуп калат. Себеби биздин келечек муундардагы үлгү болуш керек, же болбосо келечек муундарда дагы биз кадр тазалашыбыз керек. Мына ошондуктан биз шайлоо мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизишибиз керек. Же болбосо парламенттин чакырылышына 3-4 жолу шайланган депутаттар шайланбасын деген мыйзамды кабыл алыш керек. Себеп дегенде анан мажоритардык, анан пропорционалдык деп атат го. Мажоритардыгын дагы киргизиш керек да. Себеби баягы округтардан шайланбай калса, партиянын списогунан кийин эшмат каяктан келгенин билбей калып атпайбызбы? Ташмат мисалы ошол парламентте отурган экен, көп билип таанып алдык деп биз мактанып жүргөнбүз. Бүгүнкү күндө өзүнүн баягы кадыр баркы бар, парламенттин жүзүнө алып чыгам деген патриоттор керек. Себеби коом өнүгүп өсүп атат, дүйнө өнүгүп өсүп аткандан кийин коом дагы, биздин коомдо дагы аң сезим өнүгүп өстү. Себеп дегенде мурдагы созывдагы парламенттин мыйзамдары бүгүнкү күндүн талабына жооп бербей калган мезгил болуп калды да. Албетте, мына ошондо мыйзамды кабыл алгандан кийин мыйзамдын контролдуу жагын ошол жаштар өзүнө колго алыш керек дейм да. Жаңы муун келиш керек. Себеп дегенде биз мына ушул баягы партиялардан да тажап бүттүк. Анан уурлардан да тажап бүттүк. Анан жердешчиликтен да тажап бүттүк. Эми бүгүнкү күндө бир кыргызстандыкпыз, Кыргызстандын келечеги үчүн деген бир патриоттук улуу демилгени көтөрүп чыгыш бүгүнкү күндүн негизги маселеси болуп калды да. Себеп дегенде биз кылчая берип, ал партиясына, бул партиясына, анан кийин
ал жердик бул жердик деп анан ал уруудан бул уруудан деп атып биз уже тажап бүттүк да. Качан арылабыз мына ошогон кризистик кырдаалды биз бүгүнкү күндө таштабасак, ошол кризистик кырдаалдан чыгыш үчүн иштебесек, биз анда өлкөнүн абыройун көтөрө албайбыз.